келипсиз Нурбек мырза. Азыр мына дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттерини көйгөй болуп аткан коронавируска оюңуз кандай ошол айтып кетсиңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi ajmain. Бардык алкыш арулук Аллахка, өңдү берген, түстү берген өмүрдү. Ел тагырды жазган. Эми мырза бул утуш кимде дейт? Кайсыл адам утушта болот дейт? Ар дайым дагы ошол жараткан ген инсан болот. Бул зат адам эч убакта утушпайт. Коронавирус кандай деп түшүндүрсөк, коронавирус бул адамдарды бир ойго салып жатат. Бир четинен шүгүр айтыш керек. Адамдар ушул илдеттин артынан ойлонуш керек. Бул эмнеге келди? Коронавирус Алла Тааланы унуткан адамдарга жетет. Хадисте айтылып атат. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырууну токтоткондо дейт. Ушул илдетти Алла Таала жиберем дейт. Карап көрсөң, көзгө көрүнмөгөн нерсе турабы? Микроскоп менен карасаң да көрүнбөйт. Бирок бул нерсе эмнеге келди? Ар бир адам кутуруп чектен ашканда жанагындай кыйбат, ушак, көрө албастык, текебер, рыя, аманатка кыянат мындай кылганда ана ушундай Алла Таала. Себеби биз адам баласы жараткан Аллага аркабызды салган үчүн ушундай да. Эми айтып атат Алла Таала ушул жерде хадисте оору менен коркутуп коем. Бир киши чыкпай калды көчөгө. Биз коронавирустан коркуп атабыз, көзгө көрүнбөгөн нерсе. Ай биз корксок болот эле бир кандайдыр бир чоң бир макулуктан келет. Ушул келип бизди жеп атат. Шуну ким өлтүрөт, шуну ким атат деп. Ошон үчүн Алла Таала айтып атат. Акылга салбагыла пенделер. Акылыңар эч нерсе. Коронавирусту эч ким тыя албай калды го. Эми деген экономикасы күчтүү Кытай, башка мамлекеттер, аспаптарын ишенгендер, курал жарактарын ишенгендер эч ким тыя албай калды го. Демек көзгө да көрүнмөгөн нерсе болот. Бул бир. Экинчиден, эртең тажал чыкса кандай кылабыз? Бар бул чыга турган нерсе. Ажуч деген макулук чыгат деп атат. Ага катчы баарыбыз аялдарыбыздын этегине кирип кетебиз. Мунун бардык маселе Алла Тааланы жоткон. 24 саат боюнча адам баласын максат. Ким? Эми муну кыскартып айтканда, урматтуу мырза, муну мээсинде бир неме бар адам ушул 3 аят менен түшүнсө болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Вал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус солихат ва тавассау бил хакки ва тавассау бис собр. Вал аср вакыт. Пайгамбарыбыз аябай көп айтып өткөн кашап бул вакыт алтындан кымбат. А сен экөөсүнүн үйүндө алтын барбы? Жок. Болгондо эле бир энелерибиздин баягы аял заттын кулагында болгон сөйкө болбосо, бизде бир үйдө силикат алтын жок да турабы? Бул алтын эчтеке эмес болуп калат го. Демек, алтындан кымбат вакыт. 18 жашты кандай жакшы көрбөйсүң, кандай сон. Бирок ошол алтындын баарын чогултуп, жердеги акчанын доллар, евро баарын чогултуп жараткан Аллах. О Роббим, бардык мактоо бир гана сага болсун деп улуктап келип, о Роббим 18 жашымды мага кайрет десең Алла Таала бир эле сөз менен бендесин. Ой, бендем, ал алтын, ал бермет таш, ал алмаз, акча меники го дейт. Көрдүңүзбү? Эми ошол убакытты тура эмес пайдалангандыктан бизге ушундай жеткен жатат. Касташуу, эсептешүү. Адам качан кутурат дейт, ушул ләззат алган жаман нерсе менен корусторду мушташтырып рахат алышты. Ага тойбой калып рахат алышты, иттерди талаштырды. Эми ага тойбой калып панкратиондоп сетканын ичинде мушташтырып атабыз. Мына. Эми алас келген тооду ойду чукуп атабыз. Касташуу, жатындаштар соттошуу болуп жатат. Аны кантип бизге Алла Таала таарынбайт? Вакыт дейт. Эми ушуну туура колдон деп атат. Алтындан кымбат. Туура сүйлө, туганчылык мамилеңди чында, жакшы сүйлө.
Құмтөрдү казып атасың, тиягын сатып атасың, биягын оңкоруп атасың. Бул бир эле биздин мамлекет эмес, башка бүт аалымда ушул иш болуп жатат. Ошондуктан Алла Таала жиберди. Бул бизди ойгонсун. Буга чейин Алла Таала жиберген эле аутист, ДЦП, жандай кем акыл балдарды, колу жок, буту жокторду эмнеге Алла Таала бизге бергөзүп атат? Ушуну көрүп пенде моңулуп кетер бекен? Тобо кылып калар бекен? Табарак Мүлк сүрөсүндө ушул сөздөр айтылат. Качан ойгоносуңар деп? Эсиңерге качан келесиңер деп? Вал аср вакыт деп. Иннал инсана лафи хуср деп. İnsansınбы, жинсинби, шайтансынбы, көзүңө эмне көрүнүп турат? Хусур бар, жок болот dedi. Түбөлүккө калбайсың dedi. Эгер сен түбөлүккө калгың келсе, анда не кыл? Бул дүйнөнү анда камсызда. Бул дүйнөнү чогулт, аракетиңди кыл. Эч ким калган жок да. Мен Кудаймын деген фараон да кетти. Туурабы? Мен деген Кудаймын деген фараон да кетти. Баары кетти. Канчалаган пайгамбарлар когонбой болду. Нух пайгамбар, Лут пайгамбар, Идрис, канчалаган пайгамбар, эмне деген акылдуу адамдар чыккан, акылына таянып. Ат коому чыкты эле күчүнө таянып, баары жок болду го. Хусур дейт Алла Таала, жок болот го. Иннал инсан лафи хусур. Эч ким калбайт. Атабасо бил хакки дейт, чындыкты сүйлөдү. Мына коронавирус тактан келет. Кана ким чындык сүйлөдү? Аманатка кыянат кылып атышат. Бишаты сиздин машинаңыз болсо, машинаңызга бирөөдө берсеңиз, ал талкалап келсе сиз кандай кабыл аласыз? Яман кабыл аласыз да? Муну эмне талкалап келдиң деп? Карашы могу жерден аманатка кыянат, чындыкты иш кылбай атасың. Жатынан баланы кескенде оюнчук эле болуп каласың. Ага өкүм кылып атышат. Каалагандай кылалы, жылаңач болуп чечине эле деп атат. Парастар көбөйүп атат. Аны кантип бизге Алла Таала коронавирус жибермесин? Тура эмес жерде көп кылып атабыз. Аманатка кыянат кылып атабыз. Сатып атабыз, уруп атабыз, жеп атабыз, талкалап жатабыз. Албетте бизге Алла Таала ушундай кыйынчылык берет. Чындыкты сүйлөй берет. Калктын казаны кайнайбы? Кайнабайт. Силтирен тарыхта болот. Тарыхта бар, калктын казаны кайнайт. Мен жыргат атылы, мен ойротуп атылы, мен сойротуп атылым дегенде уламалар айтып атат. Ага ишенбегиле, ал талкалайт деп. Мен сурактан корком. Баары Макшар майдан деген жери бар. Ошол жерге барганда мен кантип сураймын? Кантип жооп беремин? Өзүңдүн үй бүлөңө, бала чакаңга жооп бериш кыйын болуп жатат. Мына. Ошол адам жакшы адам. Кудайдан корккон адам оңойт. Ал түздөйт. Мен жыргатат элем, мага ишенгиле деген. Жок, сен бүгүндөн эртеңки эмне болуп кетерин билбейсиң. Хакты сүйлөгөн адам жок, аскал. Бүт көрүп атабыз казыр. Деген уктатып кетти. Муну жеп алды. Өзүм өлбөйүн, арабаң сынбасын, өгүзүм өлбөсүн деген эле жашы болуп кетет турабы? Андыктан эсибизге келиш керек, бири-бирибизди сүйүш керек. Туганчылык мамиле жоголду. Ынсап жоголду. Жакшын ыйман бул ишеним. Алла Тааланын алдына барып сурак берерим. Сирот көпүрөнү өтөсүң, бай ишениш. Өлгөндөн кийин тирилгениңе, Кур'ан, Мухаммад элчи, ак менен кара үйрөттү. Ушул ыйман. Ушуга ишениш керек. Атабасу бил хакки ва табасу бис собр dedi. Аяк 3-аятта. Мен сабырдуулар менен биргем дейт Алла. Ана бизде сабыр. Эч кандай сабыр. Акылдуу инсан биринчи бирөө эмес, өзүңдү күнөөлөшүң. Шайтан бирөө күнөөлөгөн да. Нахмул махбус доскада тагдыр баракчасы дейт. Ошол жерден наалат иблис окуп алып туруп, келип алып туруп, леген чоң 4 периштеге сабак этип атат. Жабраил, Алла менен пайгамбардын ортосунда сөз алып келген, ташып келген Кур'ан, Торат, Инжил, Забур бүткүл пайгамбарларга кызматчы Жабраил айтып атат. Бир мактук бар экен. Рух жылаты менен, тукуму менен дозокко кетет экен. Мындай текебер экен. Ошо сен эмессиңби дейт. Бул зат периште ойлонуп калды. Чынымен мен эмесмин. Ырыскы берем, тоолон кулак агызып атам, аба берип атам, алманы тиштеп атам, бегин, тегин, бардык ырыскыны берип аткан Микаил сен эмессиңби дейт. Урпагы менен тосокко калат экен деп атат. Өпкөн казандай бүт ааламды бир эле үйлөп жок кылып салам деген, Исрафил сен эмессиңби деп атат. Ал ойго батып атат. Татырактатып ар бир кыймылдаган макулукту тым эле чыркылдатып жанын алган Азраил периштеге айтып атат. Сен эмессиңби дейт. 4 периште ойго батып атат. Өз экенин билбей калат го. Акыры эмне болду Жабраил алейхиссалам? Эмне кылып атасың деди.
Аль-Фатиха сүрөсү жерге түштү деп атат. Эмнеге ал түшсө инсандарга түштү? А сен эмне сага эмне? Кандай мага? Аль-Фатиха сүрөсүн окуган инсан эледен туулма күнөөсү кечирилет. Мына мамиле мамиле жок. Сабырдуулук жок. Бүт жалган, калп. Аманатка кыянат кылып атабыз. Бул эскертүү Кудай Тааладан эскертүү болот. Мынакей. Адам, акылы бар адам, биринчи адам өзүн күнөөлөшкөн. Не кылдым? Ата-энеме эмне кылдым? Туугандарга эмне кылдым? Коңшу колонго эмне кылдым? Кудайдан алып кантип Аллахтан алынып кантип сурап берем? Алла Таала сен эчтекеңе карабайт, кебетте кешпириңге кыл, иштеген ишиңе, дипломуңа карабайт, грамотаңа, ардак наамыңа карабайт. Мен баланчанын ардагым, мен түкүнчөнүн ардагым. Менин монча дипломум бар, кызыл дипломум бар. Эмгек сиңирген бир маданиятты мыкты кызматкер, мен прокурормун, мен түгүммүн, мен бул анга карабайт, жаштын кандай жумшадым. Берген илимди кандай колдондум. Болду ошол эле. Бул жок биз. Адам бирөөдү күнөөлөйт. Давачылар мынтип атат, давачылар тигинтип атат деп. Бирок мен таң калган нерсем, мен бир да жерден уккан жокмун, Куранда Алла Таала мен дос болом. Накор менен. Мен дос болом, паракор менен. Мен дос боломун, наадан текебер менен. Мен дос боломун, калпычы менен. Деген жер бир да жерде жок. Мен дос боломун деп аты чыкпаган. Өзүн ылдый таштаган. Тууганчылык мамилени чындаган. Мени сөзүмдү жактаган, мени менен күнү түнү туруп мамиле кылган, мен улуктаган пенде менен дос болом. Ошо ойлонуш керек да. Бирөөнү күнөөлөй бербестен баарысын тукпакка келиш. Рогатканын ташындай боло турган жерлер Кытай менен Кыргызстан жакын эле. Давачылардан келип, Умурадан келип, Билерден келип жукуп атат деди, эмгиче кырлып башкерлер ошо давачылар. Ана бирөө да келген. Ате алыстагы Италия, Испания, Канада кырлып атпайбы? Билип билбей эле бирөө күнөөлөшүп болбойт да. Азыр өзү айтып атат. Ким мен үчүн жылуу журткандан туруп, тизе бүгүн мага жалбарып, ылаган. Өзүм жардам болот. Ким менен корксо да, сиз кимден коркуп атасыз? Коронавирустан коркуп атасыз, а кудуреттүү Алла Таала айтып атат. Ким менден корксо дейт, ошонун баарын мен сага коркутуп коем. Билбей атабыз да, биз азанга каршы чыктык, маанисин түшүнүш керек да. Эмнеге азан эмне да чыктып атат? Азандын урматы менен тоодон булак агат. Анын өңү дамылсын. Азандын урматы менен наристелер төрөлүп, үй бүлөбүздөн очоктон түтүн булап жатат. Азандын урматы менен килейген жерден чоң күн кызматын чыгарып жатат. Азандын урматы менен ошол жөөт, надандар, акмактар жашап жатат, акбак журканда жашап жатат. Эмне үчүн бешикке баланс алганда кандай сон термелеп тап барат, Сага чыкканда иңа жок, ил болго деп ыйлайт. Казынасына сүрүп берет. А биздин казынабыз эмне? Азан. Аллаху акбар, Алла улук затсың деп атат. Кетти, одан булак берип атат, өмө жемиш, дан берип атат. Бирок эки нерсе бар. Бул коркунучтуу нерсе. Башында айткандай, ким менин пендем, мен үчүн тизе бүгүп, мен үчүн жалбарып, мен менен мамиле кылып, мен менен машкара кылган пендеме акырат келтирип, аны шылыңдай турган болсо, демек ал мага согуш ачты. Өзүм түзөшөм. Мээримдүү Алла Таала кечирсин, бирок эки эле жол бар. Мээримдүүлүгүнө такап Алла Таала кечирип жиберет, же аны жоготот. Талкалайт. Ошондуктан сен күнөөлөсүң, мен күнөөлөсүм. Адам өзү күнөөлөшүп кеткен. Давачылар мынтип атат, сакалчандар мынтип атат. Бирок демек Аллах ошолор жоготпойт, айыл давасы. Ошолордун давачылардын көз жашы менен, ошолордун туруп ыйлашы менен, давачылар коронавирус келсин деп дуа кылбайт. Согуш болуп кетсин деп дуа кылбайт. Ачарчылык болсун деп дуа кылышпайт. Анан бир эле ушул элибизге, жерибизге акыл курпагыма чейин таза жашоо бер деп. Ошолорду гана көрүп каласыз да. Жүрөт кой көзгө көрүнүп, ага кыя албайбыз. Аборт кыл дегенде мейли кыла бер деп жатабыз. Жалаңаш жүр деп атат, жарашат экен жүрө бер деп атабыз. Чындыкты сүйлөгөндө Алла Таала жакшы көрөт.
Сашын өткөндө эшиктин алдына мусор ташыган балдарды карасаң, bir күн жигитине бери карасаңыз, үйүң үстүнө мусор туруп калса, bir сутка эмне болуп кетет, сасып кетеби? Максатым эмне, чыгарыш керек пешке. Чыдай албайсың, Бирок ошол икир-чикирди тазалап кеткен жигиттердин айлыгын сурасам айтат, "Ой, байке, биздин айлыктарыбыз 5000 сом" дейт. Ашып кетсе шопурлар алат 7000 сом дейт. Мына кырчы. Hakıkat kayakta, çındık kayakta. Oşulorun aylığın götürüşken de $1000. A men jurga tamın, men kıyla tamın, oho, maga işen gile dep. Bir çegaranı çeşiqizbagan, oturup bir kresloda aylandı, oyunun tirinde olan jasып tanıgan mırzalarga taң 200 000 aylıq açtı. Can Jokör, Akramik şoförü menen 250 000, 280 000. Na budjettä akçıga keldi. Ana Allah Taala kantip sizden karanayız. Adlet Türk'te şöyle. Bu da çete bu karanlık, çete olur. Allah çok kıyınçlıklar. Sonuçta biz birbirimize geçirişmeyin, birbirimize muhabbet tatlılamayın. Dedim ben tayatam, işten gelip gelgende Aykül Mırzalar'da boşalara aytsak bulat. Kös benimle başka koyacak. Sen ne bu? O kös benimle. Üylöylö sözün kütüp kalat, niye alarım kütüp kalasın? Hazır çıkacak. İşten erkek kirip gelip birinci balasını aytadi. Afan kayakta. Afan kayakta. Ayal kişi çıkıyor. Kimdi? Bura, albatta bayağı çalam oldu, bir kuzar, çalalığı bolbosa, çınlık yoldu, kimdiler var. Eş jaktan sabak albaytlar, talak bergen bası деген sabak alып başladı. Erkek korkuşa gelsin, talak bergen. Sen kандай yakın var talak? Sen birinci tanıyıkını taşla, sigaretini taşla. Beybatını taşla, erkek bol, ayköl bol. Leygen Nuh Peygamber su kaptap ketip, ayalını aytып atат. Mına, akırı jettin, suga çöngü ölösün hazır. Gel kolungdu ber, tartıp alayın dese da, jok, balenin ban başlagan sensin de. Bolbosa seni fikiringen, sen niyetingen uşunda su kaptadı. Sen niyet kılıp koydun da karabel kuruldu. Şonun için mi жаңбыр buldu? Jok, андай emez. Oylon, esine gel kolungdu ver dedi. Jabril Perişte aytdı, Nuh Aleyhisselam'a aytdı, koy bersin, kafir boldu. Talagыңды ber dedi. Kantip talak berem de ilap atat. Peygamber ilap atat. Ballarım törep berse, baldarım ak sütün berse, men buga talak bere albayм. Mazı mırzalar, birdem olsa da ayallarına talak beripsiz. Demsizlikten uşun var. Үйдө аял заттар фатвачы болуп атат. Таштарын кое берип атат, аял киши чач кое берсе 3 жаман чыкырат атат. Ачарчык тогуштук жаман акылга келбес, оору болуп атат. Ошондуктан сабыр. Табасы бил хак, табасы. Ишо, батала мен сабырдым деп, өзүм сабырдым. Особыр деген өзүм ысым бар. Мен сабырдым мен. Ошондуктан бардыгыбыз манчылыкка менен чындаш керек, кечиримдүү болуш керек. Hazır mezgilde varımız geçiriz. Birimizi geçirip, özüm de geçiriyoruz karşımda. Allah kanday olsun. Allah koşunama rızkı ver. Allah şu koşunalarım koru olsun. Allah jeri betine tınççılık ornat. Geçir biz akmakçılık kıldık. Balakattan beri kılgan turan meskilden özdük. Akmakçılık. Emin jıyındık çeçim seni. Beşkiri. Sonunda olmakta kanlar dedim. Barız birbirimiz görülür. Birbirimiz için görülür. Hiç kanday böyle. Üç küpükten yapar. Kançalık var, var. Hasbunallahu ve ni'mal vakil. Allah'ın üstünde çıkıyor. Ben adam söyledi. La havle ve la kuvvete illa billah. Vardı güç kudret başkarı sizde de orada. İhdina sıratal mustakim al-Fatiha aytып atat. Ben Allah senden түз жолду суранам деп атат. Адам урбайт. Эч кандай. Амбарын көрүскөн жашоодо түшкөн адам эч убакта урбайт. Вала долин жаман жанандай адашып кеткен адамдардын катарына кошуп отуруп Аль-Фатиха сүрөсүндө ар бир инсан суранса, сөз бул адам коркунуч. Бет бир гана убакыт. Муттуудар. Дагы болсо убакыт бар. İlla geçirim sırayla. İlla birbirimize muhabbet kılalım. Göre almazdık hiç. Darlık, nadanlıktı. Bunu varın çeşittiralım. Bir ölüm. Ben hoşuma hayırlı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.